ошондой олиялык кереметтерден бизде азыркы заманда деле болгон да. Мисалы раматылык өтүп кетти, Али Кары деген устазыбыз бар эле. Борбордук мечитте ошол зам имам мутавалли болуп жүрдү. Ошол бир айтып берген уктум эле да. Бул дейт ошол 1989-жылдар. Булар эми Тажикстанда окуган да. Тажикстанда анан таравга даярданып атабыз дейт. Тарав окуганга. Ошондо мен даярданып отурсам дейт, устазыбыз Али Кары бар сен кетчи, үйгө кетчи деп эле. Кайра эле мени кубат дейт. Устаз мен даярмын. Ады таравга мен өзүм өтүп берем. Мен жакшылап кайталадым Куранды десем, жок кет дейт. Отура бердим дейт. Отура берсем дейт, бир бар сен. Үйгүндө жеткирип салчы деп бирөөнү айтты. Машинесине сүйрөп отургузуп мен үйгө жеткирип салды дейт. Устаз неге мени кууду деп таң калып үйгө барып бир аз отурсам эле дейт, аялым толготуп баштады дейт. Карасаң устаздын аулиялыгы баягы жердечи. Ошондо аялым толготуп калыптыр дейт. Анан роддомго алып бардым дейт. Роддомго алып бардым, төрөдү дейт. Эми 89-жыл, азыркыдай телефон жок, башка жок. Анан түнкү саат 3 болуп калган дейт. Аялым төрөдү дейт. Сүйүнүп анан кайра карамда ойлосом эле дейт. Велосипед менен барып сага алат элем. Велосипедим устазыбыздын үйүнө калып кетиптир дейт. Анан устазга бардым дейт. Барсам устазыбыз эшикте дараталып отурган экен. Али Кары келдиңби? Аялың эркек төрөдүбү? Алхамдулилlah. Атын эми Насырдин коебуз деп атыга чейин коюп берип койду дейт. Карасаңар, олиялык даражада олия. Себеби ушунчалык таква болуп, зикир менен, Куран менен, 50 жаштан кийин Куранды жаттаган экен ошол устазыбызчы. Ушинтип атыга чейин коюп берип койду, баягы таң калат да. Мен ошондо билдим дейт. Устаз неге мени кууганын дейт баягы жерде. Машина менен жеткирип койду бирөө дейт. Барсам эле дейт, ошол аялым толготуп баштады дейт. Устазыбыз олия болгон экен да баягы жерде. Мен устазым да ошол олия устаздан окуган да.